Бүгүн Теңиртоодо кош майрам, себеби Курманайт майрамынан тышкары кыргыз шырдагын дүйнөгө даңазалаган 13-чү шырдак фестивалы өтүп жатат. Ага 7 дубандан келген 300гө жакын кол өнөрчү катышууда. Бул өзгөчө кооз шырдактар Жалал Абад облусунан келген кол өнөрчү Зулайка Жумалиеванын эмгектери. Айтымында ал жыл сайын Теңиртоодо өткөн шырдак фестивалына катышат. Уус чебер быйыл жолдун алыстыгына байланыштуу жана унаанын ичине баткыдай чакан шырдактарды алып келген. Анын үстүнө чет элдик туристтер да кичирээк шырдактарга көбүрөөк кызыгат. Умайыне оймосу, момундай отурган чогулуштагы кеңешме оймолору, ана биз Саймал таш бар да, биз жактан мен Саймал ташты дагы тетиңде картина кылып чагылдырып келгем да. Туристтер болсо кичирээгине алышат экен, мындай оорлорду чоңдорду албайт экен. Анан биз кийинчерээк ушу кичирээк жазаганга өтүп баштадык. Ана бирок заказ бергендерге кыздарга кадимкидей эле чоң шырдактарды комплект кылып, чоң шырдак, кайра дорожкасы, эки тегереги мен жасап беребиз. Шырдактын мекени аталган Теңиртоодо өтүп жаткан 13-чү шырдак фестивалынын расмий ачылышы 7 дубандан келген кол өнөрчүлөрдүн жүрүшү менен башталып, концерттик программа менен коштолду. Маданий иш-чарага Агахан өнүктүрүү фондунун Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлү баштаган Япония жана коңшу өлкөлөрдүн элчилери катышты. Мага кыргыздын үрп адаты, каада салты мени аябай таң калтырды. Силердин абдан чоң бай маданиятыңар бар экен. Кыргыз шырдагы япондордун салтуу килемине окшошуп кетет экен. Тарыхый жактан алганда бул кыргыз-япон достугун байланыштырып турат деп ойлойм. Мени кызыктырган нерсе бул уус чеберлер кол өнөрчүлүк өнөрүн жаштарга үйрөтүп, аны мурас катары калтырып кетип жатканы болду. Чынында өнөрчүлөр жасаган буюмдар мага абдан жакты. Фестиваль жакшы уюштурулуптур. Фестивалдын алкагында кыргыз шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, улуттук тамак аш көргөзмөсү жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өттү. Туризмге жол ачкан кыргыз шырдагы Британия, Германия, Франция өлкөлөрүнөн келген чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырып, айрымдары сүрөткө тартып, Кыргызстан тууралуу ойлору менен бөлүштү. Мен биринчи жолу шырдак фестивалына катышып жатам. Бул иш-чараны көрүү үчүн атайын Германиядан келдим. Мага абдан жакты. Эң башкысы кыргыз элинин мейман достугу менен улуттук тамак аштарын жактырдым. Мен нарынга турист катары келип, ушул фестиваль тууралуу капыстан угуп калып кызыгып келдим. Чынында мен күткөндөн да жакшы көз ирмемдер калды. Себеби мен сүрөтчү болуп иштегендиктен баарын сүрөткө тартып алдым. Эми аларды социалдык тармактарга жүктөйм. Кыргыз шырдак фестивалдын максаты элдик салтуу маданий кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, кол өнөрчүлүк чакан бизнестердин ортосундагы соода экономикалык карым-катнашка көмөктөшүү жана туристтерди тартуу болуп саналат. Санариптештирүү, аламдашуу мезгилде кыргызга ушул таандык болгон нукура үрп адатын, кол өнөрчүлүктү унутпашыбыз керек. Мен ушул биздин кыздарыбызга, апаларыбызга, энелерибизге аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет. Эң негизгиси бул кол өнөрчүлүк. Ушундай мезгилде биздин үрп адатыбыз бул жүрөгүбүздөгү отту өчпөш керек. 13-чү Кыргыз шырдак фестивалынын жыйынтыктоочу бөлүгү 29 июнда өтөт. Ал илимий конференция жана концерттик программа менен коштолот. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.